Саламатсыңарбы? Ар бир адам достук деген эмне экенин билет. Бирок аны бардыгы эле сүрөттөп бере алышпайт. Дос же курбу деген сөздү айтканда силердин эсиңерге ким түшөт? Балким силер менен бардыгынан көп убакыт өткөргөн адам. Силер аны менен жакындарыңардан да көп убакыт өткөрөсүңөр. Кээде биздин досторубуз, ата-энелерибиз, ага-инилер жана эже-сиңдилерибизге караганда биз тууралуу көбүрөөк билишет. Келгиле, төмөндөгү аягына чыкпай калган сүйлөмдөрдү оюбуз менен аягына чыгарып жазууга аракеттенип көрөлү. Достук бул, дос же курбу бул, досум, курбум менен мен даярмын. Айрымдар үчүн достук бул ошол адам дайыма жардам бере турганына толук ишенүү. Экинчи бирөөлөр үчүн бул өз алдынча болуу мүмкүнчүлүгү. Кимдир бирөө достору менен көп убакыт өткөрүүнү жакшы көрөт. Ал эми кимдир бирөө сейрек жолугушат, же алган эмес ар кайсы шаарларда же өлкөлөрдө жашайт. Кимдир бирөөлөр досторум көп деп эсептейт. Ал эми кимдир бирөө чыныгы достор көп болбойт дейт. Достук тууралуу элестетүүлөр кандай болсо дагы, аларды достук сөзүнүн астында бириктирип турган кандайдыр бир жалпы нерсе бар. Адамдын канча досу болушу мүмкүн? 1, 2 же бир канча? Силер үзгүлтүксүз мамиле кылып жаткан канча досуңар бар экенин эстеп көргүлөчү. Силер алардын ичинен кимиси менен көп жолугушуп турасыңар? Досуңардын ичинен кимиси баарынан силерге жакын? Эмне үчүн? Дос бул сөзсүз эле адамбы же үй жаныбар болушу мүмкүнбү? Ал эми соц тармактардагы досторду чынында достор деп атоого болобу? Үй бүлөлөр менен достошууга болобу? Достук деген эмне экендигин талдаганга аракет кылып көрөлү. Адамдардын бири-бирин түшүнүүсү жана өз ара урматташуусу, бири-бирине кызык болуусу, бири-бирине ишенүүсү жана маектешүү, убакытты бирге өткөрүүнү каалоосу бул достук деп аталат. Достук бул адамдардын бири-бирине ишенүүсү, дайыма жардамга келерин жана бири-бирин сатып кетпей тургандыгын билүүсү. Достук түшүнүгүнүн дагы бир кызыктуу түшүндүрмөсү бар. Бул тандоого боло турган үй бүлө. Чынында биздин досторубуз бул биздин чыныгы үй бүлөбүздөн айырмаланып, биздин эркибиз менен пайда болгон ага-ини жана эже-сиңдилерибиз. Адатта бири-бирине окшош адамдар дос болушат. Мүнөздөрдүн жана кызыкчылыктардын окшоштугу өз ара түшүнүүнү жеңилдетет. Эгерде биз жакын досторубузду кайдан тапканыбызды эстей турган болсок, анда бизге жалпы короо, көчө, мектеп, аскерде кызмат өтөгөн учур, жумуш, спорт менен машыгуу элестейт. Бирок бул достордун дээрлик бирдей көз караштарга, адаттарга ээ болушун, бирдей ой жүгүртүшү, бирдей иш менен алектенүүсү керектигин билдирбейт. Тескерисинче дагы болот. Адамдарды эпчилдик, мүнөз, жашоо тажрыйбасы, кыялдануу жана умтулуулардагы айырмачылыктар өзүнө тартышы мүмкүн. Башкысы алар жалпы баалуулуктарды колдоп, достук, абийир, жакшылык жана жамандык тууралуу жалпы түшүнүктөрү болуусу абзел. Досторубуздун жардамы менен биз өзүбүздү жакшыраак түшүнөбүз. Бизге эмне жагарын же жакпастыгын, өзүбүздүн күчтүү жана алсыз жактарыбызды биле алабыз. Ал эми башкалар биз тууралуу, анын ичинде биздин досторубуз аркылуу ой жүгүртө алышат. Ошондуктан сен мага досуңдун ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берейин деп айтылат. Кээде ата-энелер биздин тигил же бул адам менен дос болушубузга каршы болушат. Анткени жаман таасирден коркушат. Достор кандайдыр бир деңгээлде бизди өзгөртүшү мүмкүн. Достукка адамдардын өз ара терең түшүнүүсү мүнөздүү. Достор көп учурда бири-бирин айланадагыларга дайым эле түшүнүктүү боло бербеген жүзүндөгү өзгөрүү, көз карашы, кыймыл аракети боюнча айттырбай түшүнөт. Биздин маанайыбызды, руханий абалыбызды, биз жасаган иштердин себептерин башка кайсы бир адамдарга караганда жакын досубуз жакшы түшүнөт. Көптөн бери дос болуп жүргөндөр ар кандай жашоо кырдаалындагы бири-биринин жооп аракеттерин жана жүрүм-турумун алдын ала биле алышат. Досуң менен өзүңдүн кайгы-капаңды же кубанычыңды бөлүшө аласың. Достук мамилелерде керт башынын камын ойлошпойт.
Адамдар пайда алуу үчүн эмес, бири-бирин чын жүрөктөн жакшы көргөндүктөн чындап дос болушат. Бул кыйбас мамиле өз ара урматташуу, көз караштардын, кызыкчылыктардын жана жактыруунун жыйынтыгында келип чыгат. Достор башкача мамиле жасай албагандыктан, досун кыйын абалга калтыра албагандыктан эсептешпестен бири-бирине жардам беришет. Бири-бирин колдошот. Бул жердеги башкы сөз өз ара жактыруу. Достор дайыма бири-биринин моралдык колдоосуна жана жардамына ишене алышат. Достук мамилелер өз ара ачыктыкка жана чынчылдыкка негизделген. Бул чыныгы дос же курбу бардык нерседен купуя сыр жасабайт. Дайыма бир нерселерди жашыра бербейт. Алдабайт же жагынбайт. Жагымдуу гана сөздөрдү сүйлөйт, мактайт жана абдан кубанат дегенди билдирет. Ошол эле учурда ачыктык достор бири-бири тууралуу бардыгын билүүгө тийиш экендигин билдирбейт. Ар бир адамдын, ал гана эмес жакын достордун дагы өткөрө албай турган чек арасы болот. Бул урматтоого маанилүү болгон анын укуктары. Досуңа биз муну талкуулабайбыз деп дайыма айтууга болот. Достор уруксатсыз бири-биринин телефонун карай алышпайт. Бардыгына макул болгон, бардык нерсени жактырган адам эмес, жаман иштерден тоскон, туура жасаганга жардам берген, кандайдыр бир жакшы нерсеге умтулган жана барган сайын оңолгон адам чыныгы дос. Ошол эле учурда достун сындаган сөздөрү кадырды кетирбеши, өзүн кем сезүүгө, өзүн эч бир нерсеге жөндөмсүз деп эсептөөгө мажбур кылбашы керек. Досуң сынак, маанилүү жолугушуу, кезигишүүнүн алдында жана ал гана эмес, бардыгы силер күткөндөй болбой калган учурда дагы шыктандыруу жана колдоо үчүн сөз тапканы кандай жакшы. Бул көңүл чөксө жана үмүттү өчүрбөө үчүн өзгөчө маанилүү. Достор эч убакта силерди атайлап зыяндуу чечимдерге түртпөйт. Чыныгы дос дайыма силерди чын жүрөктөн колдойт. Ошентип, достук үчүн эмне маанилүү? Өз ара түшүнүшүү, кулак салууга даяр болуу, жеке сый, жашыруун сырларды сактай билүү, моралдык колдоо, иш менен жардам берүү, ишенимдүүлүк, берилгендик. Муну пикир алышуу жана убакытты бирге өткөрүү. Акпейилдүүлүк, айкөлдүк, боорукердик, көңүлчөөктүк, чынчылдык, ишенүү, кубанычты дагы, кайгы капаны дагы бөлүшүүгө даяр болуу, кечирүү жана кечирим сурай билүү. Бирок кээде дос же курбу чыныгы дос эмес болуп чыгат. Эгерде достордун бири дайыма өзүнүн жетишкендиктери же көйгөйлөрү жөнүндө айта берсе, бирок ошол эле учурда досунун иштерине же көйгөйлөрүнө эч кандай кызыгуусун билдирбесе, эгерде жардам бере турган болсо, ошол замат ага жооп катары анын ордуна бир нерсени жасоону өтүнсө, анда бул чыныгы дос эмес. Чыныгы дос дайыма силерди угат. Силер аны менен бөлүшкөн маанилүү нерселерди эсинен чыгарбайт жана бооруйт, пайда алууну көздөбөстөн жардам берет. Доско же курбуга алар бир нерсе менен таарынтып койгондугун же туура эмес кылгандыгын айтууга, кырдаалды талкуулоого жана өз ара түшүнүшүүгө болот. Эгерде силер досуңардын кызууланып кетишинен чочулап, досуңар тараптан болгон таарыныштарды дайыма унчукпай көтөрө берсеңер, же дайыма чатакташып жана мамилеңерди териштирип жатсаңар, анда муну кантип оңдоо керектигин же пикир алышуунун форматын өзгөртүүнү ойлонуу керек. Досуң же курбуң менен ыңгайлуу болууга тийиш. Эгерде адамдар бир толкунда болсо, бири-бирине чын жүрөктөн жана чынчыл мамиле кылышса, өздөрүнүн сезимдерин, кайгы капаларын, ойлорун, анын ичинде эң эле купуя сырларын эркин бөлүшөт. Эгерде адам айыптоо, шылдыңдоо, кайдыгерлик, мунун бардыгы болбогон нерсе деп бой көтөрүүдөн коркуп, досуна өзүнүн чыныгы сезимдери тууралуу айтуудан дайыма тартына турган болсо, бул чыныгы достук эмес болушу керек. Ушундай чыныгы эмес досторго көпчүлүгү бет келишет. Жасалма дос адатта башкарат. Алгач кимдир бирөөнү менин мыкты досум, курбум деп жарыялайт. Андан кийин бул адамды өзүнүн максаттарына колдоно баштайт.
башкаруучу достор дайыма көңүл бурууну талап кылуу менен жадатат. Жөн гана сүйлөшүү, өзү же башка бирөө тууралуу айтып берүү үчүн күнбү түнбү кайсы убакта болбосун чалышы жана чатка жазышы мүмкүн. Бирок досунун же курбусунун жашоосуна таптакыр кызыкпайт. Дайыма арыздана берет. Өзүнүн бардык көйгөйлөрүн жана кайгы капасын силерге артат. Өзүнүн бир нерсе жасоодогу алсыздыгын жана жөндөмсүздүгүн көрсөтөт. Жардам талап кылат. Бирок ошол эле учурда досуна же курбусуна жардам керек болгондо кайдыгер болот. Силердин жаныңарда жакшыраак көрүнүүгө аракеттенет. Өзүнүн жетишкендиктерин баса белгилөө, өзүнүн тапкычтыгы, кыйындыгын көрсөтүү үчүн силерди башкалардын көзүнчө какшыктайт жана шылдыңдайт. Силерде эмне болуп жаткандыгы тууралуу бардыгын айтып берүүнү жөн гана кызыккандан улам талап кылат. Силер тарапта эч кандай сырдын болушун каалабайт. Дайыма кандай жашоо керектигине кеңештерди берип турат. Силерде бир жакшы иш болуп калса кубанбайт. Дайыма өзүн жана силерди салыштырат. Башка достордон кызганат. Силер аларга пайдаңар тийип калышы мүмкүн болгон үчүн дос болот. Ушуга окшогон кырдаалда эмне кылуу керек? Башкаруучуну өз учурунда таануу, бул достук эместигин түшүнүү жана пикир алышуунун алкактарын ишенимдүү белгилөө маанилүү. Башкаруучу аны таанып койгондугун жана мындан ары анын айла амалдарына илинбей тургандыгын сезери менен ал силерге болгон кызыгуусун жоготот. Кээде жасалма достук өзүнөн өзү токтоп калат. Бирок мамилелер уланган учурлар дагы болот. Ошол эле учурда ар бир жаңы пикир алышуудан пайда болгон кыжырлануу, ыңгайсыздык жана ал гана эмес, жаман көрүү сезими кала берет. Мындай мамилелерди токтотуп койгон жакшы. Бирок муну мүмкүн болушунча чыр чатаксыз жана өз ара айыптоолорсуз жасоо керек. Алгач сейрек кездешүүгө, сейрек телефон чалышууга, өзүнүн кайгы капаларын бөлүшүүнү токтотууга, нейтралдуу нерселер тууралуу көбүрөөк сүйлөшүүгө, сүйлөшүүнү кубаттабай коюуга болот. Балким ал адам бардыгын түшүнөт. Ошентип, силердин мамилеңер аяктайт. Башкача дагы болушу мүмкүн. Мурдагы дос түшүндүрүүнү талап кылышы мүмкүн. Мындай болгон учурда мамилени үзүүгө жеткирген бардык таарынычтарды же себептердин бардыгын санап берүүнүн кереги жок. Бул сиздин чечимиңиз экендигин, ушундай кылуу бардык үчүн жакшы боло тургандыгын түз эле, бирок сабырдуулук менен айтуу жетиштүү. Ошол эле учурда жалпы достор жана достор менен болгон мамилеңер силердин ажырооңор тууралуу билгенден кийин өзгөрүшү мүмкүн экендигине даяр болуу керек. Дос же курбу бир нерсе менен таарынтып, кайсы бир кырдаалда сиздин күткөндөрүңүздү актабай, сизге азыраак убакыт бөлүп калган учурлар дагы болот. Бүтүм чыгарууга шашылуунун, аларды айыптоонун жана мамилелерди үзүүнүн кереги жок. Алгач өзүбүзгө бир канча суроолорду беришибиз керек. Дос же курбу менин күткөндөрүмдү көп учурда актабай жатышабы? Алардын жүрүм-турумун түшүндүрө ала турган кырдаалдар барбы? Мен алардан өтө эле көп нерсени күтүп жаткан жокмунбу? Алар өздөрүн мага карата кандай каалагандай алып жүрө тургандай кылып жатабы? Өзүбүз менен ушундай сүйлөшүү достуктагы өзүбүздүн жоопкерчилик аймагыбызды таанууга мүмкүнчүлүк берет. Убакыттын өтүшү менен адамдарда көз караштар, кызыкчылыктар, жашоодогу максаттар өзгөрөт. Аларды бири-бири менен азыраак жалпы нерсе байланыштырышы мүмкүн. Жолугушуулар жана пикир алышуулар барган сайын сейрек болуп, достук акырындап алыстайт. Бирок ал тууралуу жагымдуу эскерүүлөр жана өз ара урмат, сый кала берет. Өзүңөрдүн бала чактагы, баштапкы класстагы досторуңарды эстеп көргүлөчү. Балким сиз алардын ичинен кимдир бирөөсү менен достугуңузду улантып жаткандырсыз. Ал эми кайсы бири менен достугуңар токтогон болушу керек. Жаңы досторду кандайча табууга болот? Башкысы пикир алышуудан жана таанышуудан коркпоо керек. Кээде көңүл бурдуруу, сүйлөшүү жана аларды өзүңө тартуу үчүн өзүнүн баракчасына кызыктуу пост жазып коюу. Жөнөкөй жылмаюу жетиштүү. Биринчи кадам жасагандан тартынуунун кереги жок. Чогуу убакыт өткөрүү, кино же кафеге барууну сунуштоого болот. Эгерде сунуш кабыл алынбаса, капа болуунун кереги жок. Эгерде жолугушуу ишке ашса жана пикир алышуу кызыктуу сезилсе, кийинки жолугушуу тууралуу макулдашкыла.
Пикир алышууну баштаганда өзүңөрдүн досторуңарга көңүл бургула. Өзүңөр жөнүндө эле айта бербестен, алардын иштери, жакшы көргөн нерселерин чын жүрөктөн сурагыла. Бирок бардык убактыңарды пикир алышууга жумшоонун жана достон же курбудан ошол эле нерсени талап кылуунун кереги жок. Анын үстүнө сагынууга жана сүйлөшүү үчүн жаңы темалар пайда болгонго чейин убакыт керек эмеспи? Чынчылдык достуктун негизи. Достукту бир нерсе бүдөмүк айтуу, майда же чоң алдамчылыктан баштоого болбойт. Эгерде дос же курбу туура эмес кылган болсо, аларды жемелегенден коркуунун кереги жок. Бирок муну кылдат жасоо керек. Адамдын өзүн сындабастан жасалган жоруктары тууралуу айтуу зарыл. Достукта эки тарап бирдей. Достукту баштаганда жетектөөгө аракеттенүүгө, өзүнө башчынын ролун алууга же доско же курбуга силерди башкаруусуна жол берүүгө болбойт. Жаңы достук баштагандан тарта силерде пикир келишпестиктер жана талаш тартыштар пайда болушу, табиттердин жана кызыкчылыктардын ар кандай болушу мүмкүн экендигин, силер мамилеңерди уланта турган эски достор кала бериши мүмкүндүгүн билүүгө тийишсиңер. Бул өз ара байытуу, өнүгүү жана бири-бирине болгон кызыгуунун негизи. Чыныгы дос же чыныгы курбуну кайдан жолуктурууга болот? Бардык жерде. Чынында эле ушундай. Үйдө жашаган коңшу, классташтар, спорт секциясындагы, фитнес-клубдагы жигит же кыз, кафедеги коңшу столдо отурган же киного билетке кезекте турган адам же поездеги капыстан жолуккан сапарлаш менен достошууга болот. Көпчүлүк адамдар досторду социалдык тармактардан табышат. Бирок чыныгы жашоодо адам социалдык тармактагы өзүнүн түшүндүрмөлөрү, посттору жана каттарында элестегенден бир аз башкача болуп чыгышы мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо керек. Ар бир жаңы таанышуу достук менен аякташы мүмкүн эмес. Албетте, адамдардын абдан көптөгөн тааныштары, жолдоштору болушу мүмкүн. Ал эми узак жылдар бою жакшы мамиледе болгон чыныгы достору адатта анчалык көп болбойт. Дос бардык нерседе таянууга боло турган жан дүйнөсү жакын болгон жакын адам. Жолдоштор бул иштеген иши боюнча, жашоо шарттары боюнча жакын адамдар. Мектептеги жолдоштор, иш боюнча жолдоштор, аскерде чогуу кызмат өтөгөн согуштагы жолдоштор. Жолдош деген сөз кээде дос сөзүнүн синоними катары колдонулат. Башында биргелешкен иштердин катышуучусун билдирчү. Жакшы саналаштар бул жакшы. Жөнөкөй, бирок анчалык жакын эмес мамиле түзгөн адам. Жакшы саналаштар менен киного карууга, кафеде отурууга болот. Бирок алардан олуттуу жардам тууралуу өтүнүүгө же аларга купуя ойлорду ишенип айтууга болору күмөн. Тааныштар биз жолугушуп, пикир алышып, алган эмес жалпы бир ишти жасаган адамдар. Тааныштар менен биз анчалык көп пикир алышпайбыз. Силер өзүңөрдүн чөйрөңөрдөн кимди дос, жолдош, ал эми кимисин жакшы саналаш жана тааныш деп атай аларыңарды ойлонуп көргүлө. Дос табуу оңой эмес. Бирок достукту көп жылдарга сактап калуу андан дагы кыйын. Достук бир күндө эле пайда болбойт. Ал күн сайын курулат. Ал чынчылдыкты, берилгендикти, айкөлдүктү, сабырдуулукту талап кылат. Анын ордуна кубаныч, колдоо алып келет. Күч жана ишенимдүүлүктү берет. Досторду алар кандай болсо ошондой кабыл алгыла. Аларды өзүңөргө ылайыктап өзгөртүүгө аракеттенбегиле. Достордун айырмачылыктары болушу мүмкүн. Алар жалпы баалуулуктарды колдогону маанилүү. Оор кырдаалдарда жана жардам керек болгон учурда эле достордун жанында болбостон, ошондой эле алардын кубанычтуу учурларындагы тең бөлүшкүлө. Кеп кеңештерди берип жатканда өзүңөрдүн пикириңерди таңуулабагыла. Акыркы чечимди силер эмес, досуңар кабыл алат. Бул жоопкерчиликти өзүңөргө албагыла. Дос же курбу жолугушууга кечигиши, силер менен концертке бара албашы, ачуусу келгенде кескин сөз айтып коюшу мүмкүн экендигине даяр болгула. Ошол замат таарынуу жана айыптоонун кереги жок. Биз бардыгыбыз кынтыксыз эмеспиз. Өзүңөрдүн катаңарды моюнга алып жана кечирим сурай билгиле. Эгерде силер бир нерсени туура эмес кылсаңар, муну моюнга алгыла. Эгерде досту же курбуну бир нерсе менен таарынтып алсаңар, сөз менен көңүлүн оорутсаңар, жалган нерсе айтсаңар, кечирим сурагыла. Бул силердин мамилеңер
силерге кымбат экендигин көрсөтөт. Достукка олуттуу мамиле жасагыла, достукту баалагыла, досторду сактагыла. Алар биздин чыныгы байлыгыбыз. Кыргыз тилинде душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат деген макал бар. Өзүңөрдүн мыкты досуңар же курбуңардан алар эмне үчүн силер менен дос болуп жүргөнүн сурагыла. Силер аны эмне үчүн дос болуп жүргөнүңөрдү ойлонгула жана өзүңөрдүн досуңар тууралуу чакан дил баян жазгыла.